Салам менин жаш досум, бүгүн бес эрмек деген жомокту окуйбуз. Бул дүйнөдө бир бечара кемпир болгон экен. Анын жападан жалгыз эрмек деген баласы болуптур. Алардын сүткө жарытпаган бир уюнан башка эч нерсеси жок экен. Күндөрдүн биринде эрмек энесин таштап бир чоң шаарга кетет. Бир күнү ал базарга барат. Жолуна оор сандык көтөргөн бир чал сандыкты алганда арманда, албаганда арманда деп кыйкырып жүргөнүн көрөт. Эрмек чалдан сурайт: сандык канча турат? Миң дилде, жигит. Эрмек миң дилде санап берип, сандыкты алды да аны энесине берип жиберди. Энеси уулунун берип жиберген сандыгына катуу кубанды. Сандыкты жер үйүнө араңдан зорго алып кирди. Анткени ал абдан оор эле. Сандыкты ачмак болду эле, бирок анын ачкычы жок экен, ачылбай койду. Эптеп жатып кемпир сандыктын кулпусун сындырып ачты. Капкагын көтөрүп, анын ичинде отурган укмуштай сулуу кызды көрдү. Оозу оймоктой, кашы жаңы чыккан айдай. Айторай десе аркы жок, күн десе көркү жок экен. Кыз сандыктан чыгат. Кемпир экөө жөн жай айтып таанышат. Кыз кемпир менен жашап калат. Бир күндөрү баягы сулуу кыз кемпирден жибек сурап алды да, аны менен өзүнүн сүрөтүн сайды да кемпирге берип айтты: базарга барып сатып кел. Кемпир кыздын сүрөтүн базарга алып барды. Бир курсагы кучак байга жагып калган экен. Ал көп акча берип сатып алды. Кемпир кубанган бойдон үйүнө келди. Кыз экинчи жолу сүрөтүн сайды. Кемпир аны базарга алып келди. Аны баягы бай сатып алып кемпирден сурады: ушул сүрөттөгү кыз кайда жашайт? Менин үйүмдө, деди кемпир жооп берип. Баягы бай кемпирдин үйүнө келди. Кызды көрүп, аябай ашык болуп калды. Сулууну сөзгө алып канчалык аракет кылса да, кыз ага көнгөн жок. Үйдөн кууп чыкты. Ошентип бай кыздын үйүн канча акмалап келсе да, ал өз сөзүнөн кайткан жок. Байдын ачуусу келип, ыза болду да, аны жамандап эрмекке кат жазды. Эрмек катты окуп алып, үйүнө карай шашты. Шаарга келип, ал өз үйүн таппай калды. Эл ага бир таш үйдү көрсөтүп айтышты. Сенин энең ушул үйдө жашайт. Эрмек биринчи бөлмөгө кирди. Энеси эрмекти көрүп кубанганынан ыйлап жиберди. Анан экинчи бөлмөгө кирип, көз көрүп, кулак укпаган сулуу кызды көрдү. Эрмек канжарын алып, кызды төшкө сайды. Кыз жыгылып түштү. Көкүрөгүнөн кан суудай акты. Жигит аны терезеден ары ыргытып жиберди. Энеси ыйлап, эрмектен сурады: уулум, ал эмнеден жазды? Эрмек баягы байдын жазган катын окуп берди. Мунун баары калп, деди энеси. Ошентти да болгон иштин баарын баяндап берди. Эрмек күнөөсүз сулууга залимдик көрсөткөндүгүнө өзүн өзү жемеледи. Анан кызды көмүү үчүн сыртка чыкты эле, кыз жок. Демек мен аны өлтүргөн эмес экенмин, деп кубанды жигит. Ал колуна темир таяк, бутуна темир өтүк кийип, энесине ант берип айтты: кызды таап келем, болбосо өзүм өлөм. Ошентип жигит кызды издеп жолго чыкты. Иштин жайын уккан курсагы кучак бай да кызды издөөгө чыкты. Кызды эрмектин энеси менен коңшу жашаган атактуу дарыгер аман алып калыптыр. Ал кыздын онтогон үнүн угуп, билип келүүгө бирөөнү жумшайт. Кызматчы аял кайра келип, сулуу кыз өлүм алдында жатат, дейт. Дарыгер жарадарды үйгө алып келүүгө буйрат. Жараттууга дары берип, эртеси чоң шаарга алып кетет. Атактуу дарыгер аны көпкө дарылап айыктырат. Ал айыккандан кийин дарыгер: мен сени өлүмдөн алып калдым. Эми мага тий, дейт. Жакшы болот, дейт тиги. Конокторуңду чакыр. Сурнай тартылып, добул бас кагылсын. Той өткөрөлү. Дарыгер конокторду чакыруу үчүн үйдөн чыгып кеткенден кийин кыз да сыртка чыгып ошол бойдон кайрылган жок. Дарыгер күйөө үйгө келсе колуктусу жок. Же табам, же өлөм, деп дарыгер да кызды издеп жөнөйт. Ушул кезде кыз ээн талаада кетип бараткан. Кызды эки койчу көрүп сүйүп калышат да талаша кетишет. Бул кызга мен үйлөнөм. Экинчиси ага макул болбойт. Жок, аны мен алам. Экөө жакалаша кетишет. Кыз айтат: мен экөөгө тең тиймек белем. Эгер тийсем, тиги тоонун ары жагында агып жаткан өзөндөн ким биринчи болуп мага суу алып келсе, ошого тием. Койчулар сууну карай чуркашат. Кыз болсо жолуна түшөт. Бир нече сааттан кийин койчулар суу алып келишсе, кыздан дайын жок. Биз аны табабыз же өлөбүз, дейт да эки койчу койлорун таштап сулуу кызды издеп жөнөшөт. Кыз талаада бара жатып, дагы бир койчуманга жолугат. Андан суусундук сурап ичип, эс алгандан кийин койчумандын бир коюн жана кийимин сатып алат. Койчуман болуп алат да койду союп, карнын тазалап, жууп, башына кийип алат. Ошентип кыз андан ары жөнөйт. Койчуман болсо ушундай сулуу кызды колунан чыгарып жибергенине өкүнөт. Анан өзүнө өзү: ансыз менин жашоом жок, койдун мага эмне кереги бар, дейт да кыздын артынан түшүп жөнөйт. Кыз чоң шаарга келет. Бир аянтка элдин жыйналып жатканын көрөт. Эл эмнеге чогулуп жатат, деп сурайт кыз өтүп бара жаткан бирөөдөн. Ханыбыз өлүп, жаңы хан шайлаган жатат, дейт тиги киши. Азыр хандын шумкарын кое берет. Ал кимдин башына келип консо, ошол бизге хан болот. Мунусу чын экен. Алтын тордон кушту алып чыгып учурушту. Уш элде бир айланып келип кыздын башына кондо. Бирок өзлөрү хандык тактына алууну каалаган уазирлер мындай дешти:
Тентип жүргөн таз бизге хан боло албайт. Кушту дагы бир жолу учуруш керек. Ошентип кушту экинчи жолу учурушту. Ал айланып келип, башына карын кийген кыздын башына кондо. Бул жолу да увайзирлер чатак салышты. Үчүнчү жолу учурушту куш үчүнчү жолу кыздын башына кондо. Айлаганча кызды хандык тактыга отургузушту. Ошентип ал өлкөгө бийлик жүргүзүп калды. Ханыша сүрөтчүлөргө өзүнүн сүрөтүн тарттырып, 40 жыл келип кошулган шаардын дарбазасына жакын жердеги кудуктун жанына бакан орнотуп, ошого илип коюуну буйрду. Аны кайтарган желдетке кимдир бирөөлөр сүрөттү карап, кандайдыр бир сөз айтса, тезинен сарайга алып келгин, деди. Арадан жылдар өтөт. Бир күнү бир семиз адам кудукка келип, андан суу ичип, эс алып олтурду. Бир кезде баканда илинип турган сүрөттү көрүп, аң-таң боло кыйкырып жиберди. Кароолчулар аны кармап алып, ханышага сүйрөп келишти. Ханыша аны көрүп, качып чыккыс жерге камап коюуга буйрук берди. Арадан дагы бир нече айлар өтөт. Кудукка чарчап чалыккан эрмек келет, суудан ичет, сүрөттү көрөт да, «Өф!» деп үшкүрүп жиберип эсинен танат. Кароолдо тургандар аны кармап алып, ханышага жеткиришти. «Менин кандай күнөөм бар?» деп сурады эрмек. «Мен кудуктан суу сузуп алдым». Бирок кароол желдет кыйкырды. «Баскын, ханышага барганда жооп бересиң». Эрмекти сарайга алып келишти. Кыз аны тааныды да урматтуу меймандар жата турган эң сонун жасалгалуу үйгө кийирүүгө буйрук кылды. Арадан бир аз убакыт өткөндө дарыгер менен 3 коючман да ханышанын алдына келди. Ханыша аларды да камап коюуга буйрук берди. Бир айдан кийин шаардык кудуктан кармалгандарга сот болду. Курсагы кучакпайды. Эрмекти, дарыгерди жана 3 коючманды алып келишти. Алардын ар бири кайда баратканын, ханышанын ээлик жерине кантип келип калгандыгын айтышты. Ошондо кыз бетиндеги чүңкөгүн алып таштап, тигилерден тааныр-тааныбасын сурады. Күнөөкөрлөр аны таанышты. Бутуна жыгылып, кечирим берүүнү суранышты. Ханыша курсагы кучак семиз байды гана күнөөкөр деп тапты. Аны азоо жылкынын куйругуна байлап кое берди. Ошентип бай өз өлүмүн тапты. Дарыгерге көп тилде астына ат берип, үстүнө жибек чапан жапты. Койчуларды өз үйлөрүнө жиберди. Сулуу кыз эрмекке күйөөгө чыкты да тактыны ага берди.